Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. 16-17 жана 18 сентябрь күндөрү Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду Бишкек жана Ош шаарында карапайым калк үчүн Индия жергесинен келген дарыгерлерге бекер кароодон өтүүгө шарт түзүп берүүдө. Бул маалымат каналыбыздан орун алары менен миңдеген телефон чалуулар болуп, 3 багытта келүүчү дарыгерлерге жазылуучу адамдардын саны өтө көп болуп, кезек калбай калгандыгына байланыштуу сиздерге кайрылып маалымат берүүнү чечтик. Бүгүнкү күндө чыныгы жардамга муктаж адамдар өтө эле көп, а дарыгерлер үчөө гана болгондуктан бири-бирибизди сыйлап, кезекке туруу үчүн туура түшүнүү менен карап, туура эмес ойдон алыс бололу демекчибиз. 16 жана 17 сентябрга болгон врачтарга жазылуу токтоду. Ал эми рак оорулары боюнча дарыгерлерге кезекке жазылуу мүмкүнчүлүгү бар. 18 сентябрь Ош шаарында дагы кезекке турган калк көп болгондуктан тизме толду. Урматтуу көрүүчү, ошол күндөрү тынчтыкты сактап, кезек боюнча кечикпей келип, кезек бүткөн убакытта башкаларга бошотуп берели. Эскерте кетсек, бардык тийиштүү документтерди алуу менен бирге паспортты дагы унутпаңыздар демекчибиз. Эгерде ушул иш-чараны жакшы жана жыйынтыктуу өткөрүп алсак, алдыда дагы врачтардын 2 же 3 айда бир жолу келип кетүүсүнө дагы да жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Андыктан маданияттуулугубуз менен жакшы жагыбызды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай бири-бирибизге колдоо бололук. Мүмкүн толбой калабы деген дагы ойлор болгон да, ошо кандай болду, ошончу айтып берсең. Ошо катталып аябай көп болуп атат да. Башында биз ошо боор оорусу боюнча десе эле жаза бергенбиз да. Анан кийин уже бул список толуп калгандан кийин дагы аябай жана сироз болгондор эмелер көп катталып, бул жака өзүнчө бир аяққа жазып алып, кайрадан баарына чалып чыктык да. Биргепчи. Чыныгы ошо выпискасы барларды, анализдин кагазы барларды жазып, эркиндей жана жөн эле көрүнө алайынчы дегендерди өчүрүп, кайра списоктон бул жактагы бияка кошуп атабыз да. Демек өтө муктаждарды жазып. Ошондо бир могу списоктон мисалы 5-6 адам өчүрүлүп атат да, ордуна жазылып атат бул жакта. Анан мисалы бир врач бир күндө 40 адамды көрүп алат экен. 10 мүнөттөн эсептегендечи. Ар эме 10 мүнөттөн көрүнөт да, ар бир бейтап. Орастан келген менен Бишкекте келет да. Ошондо 40 да 17-си эко тең толду мо гепатологко. А могу эмеге гематолог, трансплантолог, рахол Бухаргавага очередь бар жазылса да. бул боюнча кандай оорулар келиш керек? Буга жана аккан оорусу, рак крови, костный мозг дегендер. Ошондой ооруларды көрөт экен бул врач. Ошого жазылса болот, буга очередь бар да, орун бар. Калгандар толуптур, Ошто толду. Оштагы Бишкектеги эко тең толду. Бишкекке 16-17-си, Оштуга 18-и. Силер эми ошондо мына ар биринин даректери жазылып атат, ар биринин телефондору жазылып атат. Кайра бирден байланышка чыгып айтып атасыңар да ошолорго. Кайрадан баардыгына чалып, тактап, саат канчада кирерин, канчанчы очередь болгонун, эмне көтөрүп келиш керек ал жакачы, выпискасын, анализдин кагаздарын, анан паспортты көтөрүп келиш керек. Консультация алыш үчүнчү ошолорду тактап айтып атабыз да, ошолорду алып келиңиз деп. Ошо. Жакшы, Азамат, өзүңүз дагы түшүндүрмө берип коесузбу? Мына ошол бүгүнкү күндөгү врачтардын да бул жака келүүсүнүн негизги максаты биз элибиздеги журтубузга бир аз болгон болсо дагы биз салымыбыз болсо экен. Анткени ушул нерсеге эл ушунчалык зарыгып турат. Бул врачтардын да бул жака келүүсү оңойго турган жок. Бүгүнкү күндө өтө ар кандай бир машакаттар көп экен, бирок ошол машакаттарга карабастан канчалаган бир туугандар жөнөкөй анализдерди туура так анализ чыгарып диагнозун тактай албагандыктан бүгүн убара-керчиликтер ошол эле Индияга, Турцияга барып келген убара-керчиликтер бар. Ошолордун баарын кыскартып, мына ушул жерге жүздөгөн биздин муктаж бир туугандарыбызды, ооруп аткан бир туугандарыбызды ошол
жака барып кайра келүүсүндөгү ортодогу канчалаган акчалар экономдолушун үчүн врачтар ушул жака чакыртылып ушул мына бүгүнкү күндө сиздер көрүп турган мына списоктор бул жерде тиркелип мына бүт ар бири мына мондай азыр Зарина карындашым көрсөткөндөй бүт паспорт менен эмелер менен бүт тиркелди. Бирок бул жерде дагы биздин тааныштарыбыз, туугандарыбыз, жек жаттарыбыз дагы чыгып, азамат мени жазып койсоң болот эле, мени жазып койсоң деген сыяктуудай көрүнүштөр бар. Мен бул жерден ачык айтып иш жүргүзүп келебиз. Ошон үчүн биз туугандаштырбастан, бир жек жатташтырбастан колуңуздан келсе келиңиз списокко элдин катарына жазылыңыз деген сөздү айтабыз. Бирок ошол учурда ошентсек дагы капа болуп калгандары бар. Бирок биз капабыз дагы аны нааразы кылсак дагы биз Кудайдан нааразы кылбаш керек деген ушундай принциптердебиз. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бул жерге жазылганда дагы мынакей список толуп калды бүгүнкү күндө. Бирок дагы убакыт бар. Телефон тынымсыз чалуулар. Бирок эми каяка тиркээрибизди билбейбиз. Каяка каттаарыбызды билбейбиз. Анткени толуп калды. Эми биз эмне кылабыз? Бул жерден бир жол табыш үчүн биз кайра бул жердеги телефонго байланышка чыгып, выпискасын сурап, анализдерин тактап, эгерде мурда ушул бир кандайдыр бир эме болуп аткан болсо, анда келсеңиз болот. Эгерде выписка жок болуп жөн эле келип эле, жөн эле бир көрүнүп коеюн дедим эле деген дагы бир туугандар жок эмес экен. Бирок ошондой бир туугандарды туура түшүндүрүп, бул жакта чыныгы муктаж адамдар катталсын деп түшүндүрмө иштерин жүргүзүп кайрадан, анан кайра каттоого алып атабыз. Эми бул жерден урматтуу бир туугандар, мына каттоого алынып, келип жан айгасын таппай, келип жазыла калайын деп жазылып, келгенге жетишпей көз өтүп кеткен дагы биздин мекендешибиз бар бул жерде. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, чыныгы муктаж адамдарга бүгүн даректүү жетиш керек. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Биз бул жерге каттай албай калып, кимдир бирөө каттай албай калса, капа кылып алган болсок, биз ушул жерден кечирим сурайбыз. Анткени туура түшүнүшү жашайлы. Ошон үчүн эч кимибиз оорубайлы, эч бир жан дарыгерге көз каранды болуп, же муктаждыкта болбосун. Биздин муктаждыгыбыз бир гана жаратканда болсун. Баарыңыздарга амандык, ден соолук, Кудай буйрса ошол бир келген бул жалган татыктуу өмүрдү насип кылган болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, ликулли шайин сабабун, ар бир нерсе себеп менен болот. Жана ликулли шайин даваун, ар бир нерсенин давасы болот дегендей эле, бүгүнкү күнү биз ушул кылып аткан ишибизге бир себепчи болуп калсак экен деген максатта ушул иштерди жасап атабыз. Албетте биздин колубуздан келген кызматты элибиз үчүн, жерибиз үчүн ушул бар күчтү жумшап ушундай кызматты кылып атабыз. Негизи Аллахтын ыраазы үчүн дайыма айтып келебиз. Эми бул асмандын, жердин жаралышынын дагы бир себеби бар да, бир максаты бар. Бул асман жердин жаралышынын себеби биздин пайгамбарыбыздын урматына. Ошо биздин пайгамбарыбыздын урматы менен азыркы күнү биз бул дүйнөдө жашап атабыз. Эми мунагу кылып аткан биздин ишибиз жөн эле бир себепчибиз. Мына азыр азамат айтып кеткендей эле, ушундай чалуулар көп болуп атат. Балким анын арасында биз сиздерге орун калбады десек, таарынып аткан бир туугандарыбыз бардыр. Ошолорго кайрылып айтып кетип элек, сиздер таарынбаңыздар. Буюрса бул алгачкы кылынып аткан жумуш. Мындан кийин мындай жумуштарды көп жасаганга аракет кылабыз. Колдон келсе ушу 7 областты кыдырып, азыр эми врачтар өздөрү эле келип атат. Кийинки келиштеринде колдон келишинче аппаратуралар менен чакырып, ушундай анализдерди ушул жерден чыгартып, бир оңой жолуну ушундай аракет кылып, ошону аракетинде болобуз буюрса. Бул алгачкы башталыш негизинде. Эми ошол сиздерден өтүнүч, сиздер бизге жакшы батаңыздар берип турсаңыздар, биздин ишибиз алдыга жыла берсе, мындан кийинки да келечек алдыда деп жакшы үмүттөрдү алдыга койсок, буюрса Аллахтын берүүсү зат берет.